بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. Урматтуу талабалар, урматтуу окуучулар, акыйда китебинин акыркы китебине келип токтолуп атабыз. Бул окуу программасынын эң акыркы китеп, албетте, бирок дагы да окуйм дегендерге өзүнчө курстар ачылат экенин билесиңер. 1 жылдык курс болот. Эң акыркы китеп. Буга чейин, алхамдулилла, маселелердин бардыгын толук өттүңөр, камтыдыңар. Эми билбеген маселеңер өтө аз, албетте. Негизги маселелерди бардыгын өттүңөр, ихтилафаттарды өттүңөр, ортосундагы айырмаларды өттүңөр, өзүнчө китептер окутулду, рисалалар окутулду. Бирок бул жердеги акыйда насафияны баштаардан алдың, шархул акаидти баштаардан алдың. Бул жердеги мукаддима эң негизги маани экенин билишибиз керек. Себеби бул жерде ойлонуунун, ой жүгүртүүнүн, мындайча айтканда алдымдар айткандай, назариятул маарифа, билүүнүн ыкмасын үйрөтөт. Маарифаттын ыкмасын үйрөтөт. Ошого бул өтө маанилүү китеп. Ошого мукаддимага көбүрөөк маани беребиз, буйруса көрөсүңөр, өтө эле алсыз суфистайлердин, мисалы үчүн, сафсаталардын кылып жаткан маскабын өтө эле алсыз деп ойлогондой эмес, балким өтө терең экенин байкайсыңар. Аларга болгон жооптор, рудуттар өтө келет. Анан кийин мукаддимадан кийин албетте кайра эле классикалык жолдо Алла Тааланын вужудун испат кылуу маселеси менен башталат. Ошол жака келгенге чейин негизги сабактар бекем болот. Андан кийинки сабактарга 3-4төн тезирээк бүтүүнүн аракетинде кылабыз. Бардыңар билесиңер, балдар, бул жерде матин Матуриди, имам Насафи рахматуллахи алейх, Матуриди, Абу Хафсан Насафи билебиз, Самарканди болгон. Имам Баздави рахматуллахи алейхтин шакирттеринен. Шарх кылуучу болсо имам Тафтазани, бардыбызга белгилүү. Не дейбиз? Матуриди дейбизби, Ашари дейбизби? Албетте кээ бирлер Матуридияга нисбат кылат, кээ бирлер Ашариге нисбат кылат, бирок имам муштахид болгон. Бирок көбүнчө маселелерде байкайсыңар, китепти окуганда байкайсыңар, кайсы маселелерге көбүнчө тартканын, бирок муштахид болгон. Себеби кээ бир маселелерде, мисалы үчүн Жавхарул Фард маселесинде келет, аныкы да туура эмес, бунукы да туура эмес деп өзүнүн айткан учур келет. Бул мазхабтыкы дагы туура эмес, бул мазхабтыкы дагы туура эмес деп. Албетте бул фуруул акаид. Фарай маселелерде, усул албетте баарынкы бир эле. Фарай маселелерде кээ бир нерселерде талаш тартыштар бар. Бирок ар дайым имам Тафтазани рахматуллахи алейхтин окуясын айтып атканда, китебин баштап атканда бир окуя менен баштайбыз. Ошол окуяны дагы айтып кетейли. Ибн Аймад Шазрат Захаб китебинде айткандай, имам Тафтазани рахматуллахи алейх устазынын алдында окуп жүргөн учурда өтө зейини алсыз, түшүнүгү алсыз адам болгон. Бардыгыбыз билебиз, устазы Абдуддин Ижи, диндин түркү болгон. Албетте сабагы эң кыйын сабактардан бири. Диндин күчү болгон, Абдуддин деген атка конгон. Ижи рахматуллахнын устазы, шакирти болуп түшкөн. Өтө белгилүү, ошол убакта окуп окутуп жаткан устаздардан эң күчтүү, эң кыйын сабактардын бири болгон. Абдуддин Ижинин алдына эң заки, эң акылдуу, түшүнүгү дагы, жаттоосу дагы тез болгон, көп матындарды жаттап, анан кийин келип астына окуган адамдар болгон. Бирок имам рахматуллахи алейхи ошонун алдында шакирт түшүп, чөгө түшүп, шакирт болуп, устазым деп сабак окуп жүргөн. Абдуддин Ижи рахимахуллах башында урушат эле, имам Тафтазани урушчу. Мисал келтиргенде имам Тафтазани менен мисал келтирчи. Бирөөгө суроо берип жооп бере албай калса, сен ушунан дагы төмөн түшүнүгүң паспы, ушунан дагы туура эмес түшүнүп калдыңбы деп түшүнүгү алсыздык жагынан көп мисал келтирип, ушинтип айтып кеткен сөздөр айтылат. Ушинтип көп мисал келтирет эле да. Бирок имам Тафтазани ушунчалык талабы күчтүү болчу. Устазына садык эле, эч качан таштаган эмес. Үйүнө келип дагы, устазынын алдына да барып дагы эң алгачкы келген шакирттерден бири
үйүнө келип дагы эртели кеч сабак кайталайт, эртели кеч окуйт, уктабайт, түнү менен окуп чыгат. Ушунчалык деңгээлде мээнет кылат эле. Себеби билет эле мен алсызмын. Алсыз болгондо эмне кылышым керек? Дагы көбүрөөк окушум керек. Бизде кандай? Алсызмын, ошон үчүн окубай эле коюшум керек деген натыйжага келип калабыз го. Бирок андай эмес. Алсызмын, демек мен окушум керек. Дагы да көбүрөөк аракет кылышым керек деп, дагы да көп аракет кылып окуйт эле. Күндөрдүн биринде ошол окуяда айтылат. Имам Эжи суроо бергенде, ушундай туура эмес жооп бергенде, элдин баардыгы күлө берет. Ачуусу келет, сабагынан кууп жиберет. Кет, сенден эч нерсе чыкпайт. Бүгүн тил менен айтканда, кет, келбей деп кууп жиберет. Ошончолук деңгээлде устаздын ачуусуна тийген болот. Имам албетте үйүнө барат, ыйлап барат, кайгы апалуу, жатат, уктайт. Ошол учурда эшиктен бир тыкылдатуучу тыкылдатат. Уктап жаткан болот, түшүндө көрөт. Түшүндө көрсө тыкылдатат. Эшикти барып ачса, бирөө чакырат, жүр, сейилдеп келейли бакчага десе, менин убактым жок, менин түшүнүгүм алсыз, мен кайталашым керек деп эшикти жаап коюп, кайра келип жатып алат. Кайра дагы тыкылдатат, кайра дагы ачат, кайра эле ошол адам, жүр, биз сени эс алууга чакырабыз, айланып келейли, базып келейли дейт. Дагы кайра сен сөз түшүнбөйсүңбү дейт, урушат, кайра эшикти жаап коет. Үчүнчү дагы жолу болот, ошондой нерсе кайталанат. Сен менден дагы өткөн балид турбайсыңбы дейт, сен менден дагы өткөн түшүнүгүң алсыз турбайбы? Балид, араб тилинен. Аблад, анта аблад минни деп айтат да. Төртүнчү жолу анан тыкылдатканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турат. Имам ыйлайт, өкүнөт, сиз чакырдыңыз беле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол түштө ушинтип айтылат. Биз сени ушунча жолу чакырдык, сейилдеп келүүгө. Эмнеге жооп бербейсиң дегенде, имам тафтазан айтат, менин түшүнүгүм алсыз, мени кечириңиз дейт. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы зейин берсин деп, түшүнүгүн ачсын деп дуа кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте түштө көргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүрөтү менен шайтан келбейт, пайгамбарыбыз келген болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы албетте кабыл, дуа кылганы кабыл болот. Эртеси күнү Тафтазан рахматуллахи алейх кайра эле сабакка барат, устаздын алдына барат, имам ишинин алдына отурат. Талап ушунчалык күчтүү экен. Бизде азыр ушундай болуп калды да, урушса кетип калат. Мисалы да, урушса кетип калат болду. Бирок негизги талап кылуучу, илим талап кылуучу андай аралдай нерселерге маани бербеш керек. Тамактын ас болгону, устаздын урушканы, же бир сабактын түшүнбөгөнү негизги талап болсо, ал илим талап кылат, Аллах Таалага иншалла берет. Ушунча талап болгон экен, эң биринчи ошол эртеси күнү барып сабагына катышкан эң биринчи болуп келет. Устаз көрөт, тунчукпайт, сабак болот, сабак ортолоп калган учурда анан имам Тафтазан рахматуллахи алейх устаздын сөзүнө этираз кыла баштайт эми. Ушунчалык деңгээлде этираз кылат. Калган ошол жерде отурган балдар албетте адатындай эле баары күлөт. Себеби кайра эле туура эмес түшүнүксүз бир сөздөрдү сүйлөп атат. Бирок аны устазы түшүнөт. Ошол жерден ыйлайт. Ошол жерде айтат, бүгүнкү Тафтазани кечеги Тафтазани эмес деп айтат. Анан кийин оң жагына отургузат дагы. Мындан кийин мен жок болгон учурда сабакты сен өтөсүң деп ошол жерге өзүнүн ордуна дайындап кетет. Ушундай Аллах Тааланын өзүнүн аулияларына берген, иштихадка жараша берген караматы мына ушул деп билебиз. Мээнет болуп, сабыр кыла берсе, илимдин жемишин сөзсүз көрөт. Ошого урматтуу балдар, аракет кылыш керек. Албетте көп зейиндүү балдар зейинине таянып, кайталабай коет, билем деп коет, ошентип отуруп акыры илимден алыстап кеткен болот, же негизги максатка, талапка жетпей калган болот, матлупка жетпей калган болот. Бирок албетте зейиндүү балдар деле такрар кылып, аракет кылып, дагы да мээнет кылса, нур үстүнө нур, нурлар отурасыңар ошол жерде. Бирок сабыр кылып, Аллах Тааланын астында өзүбүздүн мээнетибизди билгизсек, Аллах субхана таала сабырдын аркасынан албетте Аллах Таала бул дүйнө жана акыретте сөзсүз түрдө анын мөмөсүн көрсөтөт. Эми бисмилла деп китепти баштайбыз. Буга чейин сөздөр айтылган, имам Насафи тууралуу дагы окуялар айтылган, бардыгын билебиз. Буга чейин китепти окуганда Хайяли рахматуллахи алейхин хашиясы менен окуганбыз. Бунусунда дагы бир 2-3 хашияны кошобуз. Ушул жерде Мажмуатул Хаваши турат, китептер турат. 1-2 хашиядан карап иншалла
Окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахил мутаваххиди bijалали затихи ва камали сифатихи. Al-mutaqaddisi fi nu'util jabaruti an shawa'ibin naqsi ва симати. Аллах Таалага мактоо айтуу менен, бисмилла айтуу менен, андан кийин Аллах Таала мактоо айтуу менен баштады. Бардыгыбыз билебиз, бул жерде ихтилаф маруф, белгилүү. Хадис бар, ким куллу амрин фи балин лам юбда би бисмилла, бир риваята би хамдилла фа хуа абтар деп келет. Ошол хадистин ортосун татбик кылуу менен көп нерсе, көп китептер ошол нерсе менен узарып кетет. Татбик кылуунун жолун биз билебиз, өткөнбүз. Иптида хакыйкый, же болбосо иптида урфи, же илафи дегенге хамыл кылуу менен болот. Бисмиллада иптида хакыйкый дейбиз. Ал эми алхамдулиллада хадисте иптида урфи, же илафи деп айтабыз. Илафатан дагы деле баштай элек, же урфан негизги максут башталганга чейинки баштоо деп эсептебейт. Дагы башка татбикаттар көп бар. Кээ бирлер хадисти даиф кылуу менен аркылуу болот, кээ бирлер ба тааддияга кылган учурда болот деп айтат. Кыскасы башка жооптор бар. Эми бул жерде алхамдулилла бардык мактоолор Аллахка чектелген деп жатабыз. Бардык мактоолор Аллахка чектелген деген эмне деген? Азыр биз бардык мактоолорду Аллахка чектеп жатабыз да туурабы? Жумла хабария айтып жатабыз. Бардык камали сифаттар хамдты билебиз. Сана алал махмуд келет. Камали сифаттарга биз хамд айтып жатабыз. Аллах Таала ошол мактоолордун бардыгы бир гана Аллахка чектелген деп жатабыз. Аллах Тааланын сифаттары, Аллах Тааланын затында албетте камалаттардын бардыгы кадим, туурабы? Камалаттар кадим. Аллах Тааланын камали сифаттарынын бардыгы кадим деп айтып атабыз. Бардык сифаты камал, бардык сифаты кадим. Бирок хадистерде дагы мактоого татыктуу нерселер болот го. Кантип биз хамдтын бардыгын, мактоонун баарын Аллахка чектеп жатабыз. Мисалы үчүн сен деле мисалы үчүн берешенсиң, берешендигиң бир камали сифат сен үчүн, ошол нерсеңе мактоо аласың мисалы үчүн. Берешендүүлүгүң сендеги бир камали сифат. Демек сенде деле камалаттар бар экен. Мисалы, инсан катары. Жана башка. Демек бул жерде мындай деп түшүнүшүбүз керек. Бул жерде камал же кадим болот, же хадис болот деп билишибиз керек. Эгер кадим болсо бул Аллах Тааланын сифаты, эгер ал камал хадис боло турган болсо, анда Аллах Тааланын эзелки сифатынын асары, таасири. Ошонун Аллах Тааланын кудратынын же таквиндин чыгып аткан таасири. Мына ушул негизде түшүнүшүбүз керек камалаттарды. Эгер ушул негизде түшүнө турган болсок, бардык камалаттарды Аллах Таалага гана хасыр кылуу түшүнүктүү болуп. Ушул негизде дагы хадисти түшүнөбүз. Бул хадисти эртең имам болуп калсаңар аябай көп иштетесиңер. Сөздү баштап кеткенге аябай жардам бере турган хадис. Ким ман ла мешкурин нас ла мешкурилла деп келет го. Ким элдерге ыраазычылык билдире албаса, Аллахка ыраазычылык билдире албайт деген сөз менен баштап анан кийин сөз кезеги келип калганда ошол ыраазычылык билдирип койгонго туура келе турган учурлар болот да. Ушул хадисте максат эмне? Кыскасы максат эмне дей турган болсок, ал хадистен максат неге пенделерге ыраазычылык билдирбегенибиз Аллах Таалага ыраазычылык билдирбеген болуп калат десе, себеби пенде ошол нерсени кайрымдуулук кылуусунда, мисалы үчүн, кайрымдуулук кылуусу бул негизинде Аллах Таала ошол нерсени жараткан себептен. Демек, аслында ошол камалатты ким жаратты бизде? Аллах жаратты. Демек, акыйкатан хамдты биз Аллахка айтабыз, мажазан хамдты ошол пендеге айтып жатабыз. Бул жерде эч кандай танакут жок. Түшүнүктүү? Демек, ошол пендени Аллах Тааланын кудратынын ошол жерде көрүнүп туруусу, махал болуусу, ошол нерсеге биз хамд айтып жатабыз. Аллах Таалага мактоо айтып жатабыз. Түшүнүктүү болду. Бул аалам менен болгон мамиледе Ахлу сунна вал жамааттын көз карашы ушундай, адеби. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го: "Жабал Ухуд нухиббуху ва юхиббуна" деп, биз аны жакшы көрөбүз, ал бизди жакшы көрөт. Деген себеби Ухуд Аллах Тааланын кудраттарынын бир мазахири. Аллах Тааланын кудретинин мазхары, көрүнүп турган кудрети мына ушул. Хайванаттар менен, жамадаттар менен дагы болгон мамилеси ушунчалык деңгээлде болгон. Өтүп бараткан кумурскаларды базып албайын деп айткан алымдар болгон. Имам Абу Ханифа рахматуллахи ошол кумурскаларды дагы базып албайын деген. Неге? Себеби ал дагы Аллах Тааланын жараткан кудреттерин көрсөтүп турган бир мазахирлеринин бири да. Кыскасы ушундай түшүнүк менен биз бардык хамдты Аллах Таалага гана чектеп атабыз.
Al-mutawahhid bi jalali zatihi wa kamali sifatihi. Al-mutawahhid жалгыз зат, кайсы жактан десе, заты өтө жалил, заты өтө таза зат, ошондой эле сыфаттары дагы камали сыфат. Ошол жактан дагы жалгыз. Демек, бул жерде албетте сыфат айтылган учурда, калам китептерде көбүнчө сыфатул маани максат кылынат, сыфаты затия. Жалалу зат деген не деген? Зат ар бир айыптан, бардык айыптан таза деген. Пайга Аллах субхана ва тааlanın заты бардык айыптардан таза зат. Ошондой эле сыфаттары дагы бардыгы камали сыфаттар. Түшүнүктүү болду. Бул сыфаттардын аталышында кээ бир махлукаттар сыфатталышы мүмкүн. Биздин да кудуретибиз бар, биздин да илимибиз бар дейбиз, бирок ысымда гана муштарак, ошол атында гана иштирак кылабыз, бирок акыйкатында албетте башка-башка. Аллах тааланын сыфаттарда болгон таваххуду, жалгыздыгы кандайча дей турган болсок, анын шумулу, анын ла танахиси деп айтылат да. Шумулуха ва ла танахиха. Шумул дегени бардык нерсени камтыйт. Аллах таала кудурет дей турган болсок, бардык мүмкүнаттарга кадир зат. Муътазилаларга каршы, муътазилалар же философтордун кээ бир мүмкүнаттарга кадир деп айтат. Булар ушул жерде бизге каршы келет. Жана ла танахиха чеги жок. Эзелден дагы, түбөлүктүү болуу жагынан дагы, илал мади ва илал абад, эч кандай чеги жок. Мына ушул жагынан Аллах субхана тааlanın сыфаттары камалдыкты түшүндүрөт. Албетте бул нерсе биздин сыфаттарда жок. Илимибиз албетте хадис, албетте курча болбойт, албетте бүтүп калат, албетте башталышы болгон. Түшүнүктүү болду. Ушул жактан алганда камал сыфат, камал дегени сыфаттардын камал болуусу мына ушул. Эми المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. Mutaqaddis кайра эле таза зат, Аллах таала аруу зат, жабарут сыфаттарында ан шаваибин нақси ва симати. Кемчиликтин бардык шайбаларынан, күмөндөрүнөн дагы таза зат дейт да. Бул жерде мутақаддис деген кайра эле таназзаханын маанисинде, бул жерде фи нуутил жабарут деп айтып атканда максаты сифат афал, себеби жабарут бул кудраттын же таквиндин асары, захири. Демек, ушул жерге чейин азыр Мусаниф рахматуллахи алейх мукаддимасында эле хамд сана айтып атып эле Аллах тааланын заты, сифаты жана афалдары тууралуу айтып өттү. Мына ушунун бардыгында Аллах таала мутаваххид, жалгыз зат. Демек, акыйданы толугу менен айтып койду деген маселе да, ушул жерге чейин эле. Жөн эле анин нақс деп айтып койгон жок, ан шава ибн нақс деп айтканы, өзгөчө жөн эле нақстан кемчиликте эмес, кемчиликти туюндура турган кичинекей бир шек күмөндөн дагы Аллах субхана таала таза зат деп атат да. Бул албетте нафи кылып аткан учурда зиядатул мабна, юкаввил маана, исбат кылып аткан учурда зиядатул мабна, юдайфул маана. Нафи кылып аткан учурда көбүрөөк айтуу албетте маанини кубаттайт. Эми ошол камалаттарды Аллах тааланын арулугун, Аллах тааланын ушунчалык камали сифаттарын билүүгө ким себепчи болду? Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин демек не деп айтат? Вассалату аля набийи Мухаммадинил муайяди бисати'i хужажихи ва вадихи байинатихи саллаллаху алейхи вассалам ва аля алихи ва асхабихи худати тарикил хакки ва хумати. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизге ошол Аллах тааланын ахкамдарын, Аллах тааланын камалдарын, Аллах тааланын кудуреттерин бизге жеткизүүгө бир мазхар болгон себептен, махал болгон себептен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып атабыз. Дагы бул жерде бир маани бере турган нерсе ва аля алихи дегенде ахли сунна вал жамаат ушуга маани берет. Аля дегенде ашыкча кылат. Мисалы үчүн вассалату аля набийихи ва алихи ва асхабихи деп айтылбайт. Ва аля алихи деп аля менен бөлөт. Себеби аля бул мугайярага пайда берет. Себеби шияларга каршы айтылган сөз. Кандайча? Себеби шиялардын ою боюнча бардыгыбыз билебиз. Аларда висая деген нерсе бар. Ар бир пайгамбардын мураскору болот дейт. Васи, мураскору болот. Сөз түрдө болот дейт. Эми ошол кылып аткан пайгамбарчылыгын мурас кылып калтырып кетет экен. Ал андан нары улап кетет. Ошол айсмат жагынан, ката кетпеген жагынан, аманатчыл жагынан, акыл эс зеректүүлүгү жагынан толук ошол пайгамбардын эме сыпатталса ошо менен сыпатталат деп айтышат да. Болгон эле таблик маселесинде
милдеттүү эмес деп айтат. Калган маселелердин бардыгында ошону кылат деп айтат дагы. Аларда ва алихи деп кетет да, мисалы ва алихи депчи. Ошого мугайра бериш үчүн алдыңкы пайгамбардын өкүмүн ала албайт деш үчүн ва ала деген сөздү ашыкча кылып аланы мугайра үчүн алып келет. Мына ушуга чейин пайгамбар Муса рахматуллахи алейх Алла Тааланын зат сыфатын афалдарын айтты, андан кийин нубуватты дагы айтты. Ва асхабихи худати тарикил хакки ва хумати имаматты дагы кичине айтып кетти. Толугу менен китептин аягына чейин бул айтылат. Ва баат эми мындан нары Муса рахматуллахи алейх мөмөсүн айта баштады. Бул илимдин мөмөсү эмне десе, айтып атат, тарифи эмне десе, fa inna mabna ilmi ash-shara'i wal-ahkam وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. Недейт чындыгында шариат ахкам илимдеринин курала турган жери, албетте фикх ахкамдарынын качан намаз окуйт, качан зекет берет, качан орозо кармайт, ушул ахкам, фикх ахкам, шариат өкүмдөрүнүн илимин да курала турган жери мына ушул усул, ушул ишенимге. Ишеним болбосо, ал нерсенин бардыгын кылганынын эч кандай пайдасы жок. Аллах Тааланын астында кабыл эмес. Демек, бул илимди ушунчалык деңгээлде сүрөттөп атат. Дагы бир экинчи айтып аткан сыфаты исламдын ислам ишенимдеринин акаидти которот, ислам ишенимдеринин негизи деп атат да. Ислам ишенимдеринин негизи. Мына ушул таухид илими деп айтып жатат да. Тавхид ва сифат илими дейбизби, же калам илими дейбизби, ал жагында маани берилбейт. Ал жагы затиятына кирбейт, аны айтабыз азыр, бирок бул илимди, кыскасы бул окуп жаткан илимди ислам ишенимдеринин негизи деп жатат да. Демек, бул илим мындай деген суроо туулат да, бул илим ушул эрежелерди коюп атабы? Ушул эреженин ислам эрежелерине, ислам ишенимдеринин эрежесин, мындайча айтканда асасын ушул илим коюп атабы дей турган болсокчу, андай эмес. Бул илим койгонго чейин анда каякта эле деген суроо туулат да. Туурабы? Эгер антип айтсаң, анда суроо туулат да. Анда мурда каякта эле, бул илим жазылардан алдыңкы ал эрежелер каякта эле. Бул эрежелер негизи нафсы амрда бар нерсе. Бул негизи бар нерсе, болгон эле ушул илим ошол нерсени кашф кылып атат. Түшүнүктүү болду. Сурооңорду бергиле, сурооңор болсо, бирок ошол учурда эле суроону видеону узартпаш үчүн албетте кыскартылып кезилип салат. Бирок кайсы жерде түшүнүксүз болуп калса, ошол учурда суроону берсеңер, ошол учурда жооп берип, андан ары сабак улап кете турган болот эле. Демек, бул калам илими дейбизби, тавхид, сифат, тавхид ва сифат, усулуддин илими дейбизби, бунун негизги изилдөө махалли, изилдей турган нерсеси ошол акыйдаларды испат кылуунун түрлүүлүгүнө жараша түрлүү болуп кетет. Мисалы үчүн кээ бир маселелерди акыл аркылуу гана испат кылабыз, албетте ошол жерде акыл ошол жерде ортомчу болот. Кээ бир маселелерде мисалы үчүн акыл жетпейт, балким накыл керек, ал жерде накли болот. Кээ бир жерлерде акылый жана накли дагы болуп эсептелет. Бунун баардыгы келет, же өткөнсүңөр. Кыскасы айтканда, бул жердеги айтылган ишенимдер, акыйдалар ошол нерсенин акыйкатын испат кылуу, бекемдөө, ошол нерсеге толук ишенүү жагынан дагы жараша түрлүү жолдорго бөлүнүп кетет. Илму таухид ва сифат ал-мавсуму бил калам деп койду. Калам деп айтылып калган себептер бар, 7 түрлүү рай айтылат. Кыскасы анын баарын өткөнсүңөр. Бул жерде таухид ва сифат калам деп айтканы, биз таухид илимин мына ушундай түшүнүшүбүз керек. Таухид илими бул бизге асас болуп берет. Ишенип жаткан ишеничибиздин, акыйдабыздын эрежелерини бир асас болуп бере турган илим. Мына каламды ушинтип, кээде тафрикты сурап калат, калам менен акыйданын ортосунда эмне айырма десе, ушундай да тафрик берген алдымдар бар, ушинтип айырмалаган адамдар бар. Кандай дей турган болсоңуздар, калам дегени бул ошол асастарын зикир кылган китеп, ал эми акыйда деген бул адам ишене турган нерсени эле айтып өтө турган китеп депчи. Эми калам деп айтабыз, таухид, усулуддин деп айтабыз, бунун баардыгы негизи илимдин затиятынан болуп эсептелбейт. Бунун баардыгы арадыяттар. Ошондой эле жазуучусу деле, мунши дейбизби, бунун баардыгы арадыят, бунун баардыгына илим негизи токтолбойт. Бирок негизги илимдин мынакей бул каламдын акыйкаты ушул, бул бизге бул жерде шарих айткандай асаса каваида кайдыл ислам. Түшүнүктүү?
فإن مبنى الشرائع علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسومة بالكلام. Düşünüktü oldu. Demek bizdin davabız, bizdin ayıp жатқан нерсебиз nafs amrda sabit болгон ишеним бар. Ошол sabit болгон ишенимге жетсек болот, ошол нерсени билсек болот деп айтып жатабыз. Түшүнүктүү? Al-munji an ghayahibi shukuki wa zulumati al-awham. Neden сактайт? Munji деген мухлис ар түрлүү шек күмөндөрдөн жана ар түрлүү жаман ойлор, вахымдардан, караңгычылыгынан сактайт дейт. Демек биз албетте шек күмөндөн алыс болушубуз керек. Кээ бирлер тескерисинче акыйда илим адамга шек жаратат, шек салып коет деп айтат да, албетте мынакей ачык эле жазылып тургандай, шек күмөндөн алыстата турган илим деп айтып жатат. Туура кээ бир адамдардын итикады, ишеними туура эмес болсо аларга шек салышы мүмкүн. Бирок бул ошол мунжи ан гаяхи бишукуки ва зулумати ал-авхам. Шак максуд эмес. Шекти издеген адам албетте ал туура жолдо эмес. Философтор көбүнчө шек жаратып, шектин аркасынан бир нерсенин аркасына жете берет, бирок бул акыйданын негизги максаты ошол шек күмөндү кетирүү. Түшүнүктүү болду? وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النصفي أعلى الله درجته في دار السلام. Бул кыскача акаид деп айтылган китеп. Имам الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين, نجم الدين деген نجم الملة والدين, милла ва дин бирле маанинде. Кээ бир учурда дин аам болот дагы, милла ахас болуп калат. Умар النصفي أعلى الله درجته في دار السلام آمين آمين. Кандай китеп десе, يشتمل من هذا الفن ушул илим боюнча على غرر الفرائض ودرر الفوائد. Өтө маанилер терилген берметтер камтылган. في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول. Дин үчүн ушунча бир канча бир фасыл айтылган, бирок дин үчүн бул өтө чоң эреже, усулдар айтылган. وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص قطر бойлы окуп кете берели. مع غاية من التنقيه والتهذيب өтө даярдалган, терилген. ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. فحاولت أن أشرحه өзүнүн бул жердеги манхажын айтып жатат имам рахматуллахи алейх. فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته. Кээ бир мужмал болгон нерселерди тафсил кыламын. ويبين معضلاته. Мушкил болгон нерселерин баяндайм дейт. Ушундайлык деңгээлде шарх кылам. وينشر مطوياته. Оролуп калган нерсесин чачат. ويظهر مكنوناته. Берметтерин дагы да ачат. Кандай жол ыкма менен десе, ма таужихин лил калами фи танқих, ачыктайт. Ва танбихин алил мурами фи таудих, дагы да танбих берет. Ва тахқиқин лил масаили гибба тақрир. Тақрир кылгандан кийин дагы маселелерди тахқиқ кылып чыгат. Тақрир дегенди билебиз, тақририн айт дегенде өзүңдүн оюң менен айтасың го, кайра болуп өткөн маселени сен өзүңдүн тилиң менен айтасың. Демек, бул жердеги айтып жаткан маселелерди айтып бүткөндөн кийин дагы өз тили менен айткандан кийин дагы кайра тахқиқ кылат дейт. وتدقيقا للدلائل إثر تحرير. إثر деген بعد деген маанинде. Tahrir кылып кандан кийин дагы далилдерди дагы да тадқиқ кылат, тадқиқ дагы да терең изилдейт. وتفسير للمقاصد بعد التمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد. طاويا كشف المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإتناب والإخلال. Өтө узартпайм, өтө кыскартпайм дейт. Маанилүү, түшүнүктүү болот. والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. Allah Taala bu kitapты толугу менен окуп бүткөнгө, түшүнгөнгө товфик берсин. Allah Subhanahu wa Taala эки имамдан тең разы болсун. Фатиха окуп, рухуна багыштап дуа кылып койгула. Кийинки беттен өзүнчө сабак кылат экенбиз. Кийинки беттен өзүнчө сабак кылабыз. Илим жана илимдин мабхастары келет. Ошол эң негизги маселе ошол жакка келет. Тактылык. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.